Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз мынау кайра Бекзаттын операция болгон больницасына кирип келдик. Бирок бүгүн мени жалгыз өзүмдү гана уруксат берген үчүн өзүм гана кирип келатам. Саламатсызбы? Мен биздин операторубузду уруксат бербей койду. Салам алейкум, Бекзат. Кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Машалла. Сонун болуп калыпсың го? Кантиң? Жакшы болуп калдыңбы? Кандай жылыш кандай болуп атат? Жакшы. Жакшы элеби? Өткөнкүдөн кыйла эле жылыш бар экен, Өзүңдү кандай сезип атасың? Жакшы. Жакшыбы? Машалла. Сени бүгүнкү күндө 300 миңден ашуун биздин мекендештерибиз көрүп, кайдыгер карабастан баардыгы четинен кол сунуп, мына сени буйруса жакын күндөрдө ушул кыйынчылыктардан алып чыгабыз деп эли журтубуздун баардыгы аракет кылып, Аллах Таалам берип аткан ырыскысы менен бөлүшүп атышат. Эң негизгиси сен жакшы болуп чыгышың керек. Мейлиби? Канчалаган эл журтубуз сага дубасын берип атат. Эжекебиз бул жакта турат. Саламатсызбы, эже, кандайсыз? Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Бул жак кызыңызбы? Кызыңызды тартпай эле койсом болот эле, тартылып калыр. Тартасыңбы, көрөсү? Донор болгон, Урматтуу мекендештер, бүгүн керемет сонун бизде ушундай бир сонун маанай менен сиздерге чыгып атабыз. Албетте, мурунку жылы, былтыры 2022-жылы Бекзат бул жерден трансплантация болгон. Ошол эле баягы клетка, бутта негизи сөйөктө чучук бар. Ошол чучукта канды айландырып берип турган клетка иштебегендиктен былтыры бир тууган иниси донор болуп, трансплантация болуп кеткен эле Индиядан. Анан кайра ушул бир-эки мүчүлүштүктөрдүн айынан кайра бул оору кайталанып калгандыктан карындашы донор болуп Бекзаттын өмүрүн сактап калды, иншалла. Кызыңыздын аты ким? Жумагүл. Жумагүл, укам, сенден Алла разы болсун. Карачы, үкөңө бир кайрадан бир жаңы жашоо бердиң да. Бул Бекзаттын өмүрүнө үчөөңүздөр себепкер болупсуздар да. Алгач сиз, эжеке, андан кийин иниси, анан мына карындашы, машалла, ушундай керемет балдарды тарбиялаган экенсиз. Бир тууганы үчүн күйүп ушул жерде карашып, донор болуп дегендей. Эжеке, кечээки күнкү видеону элдин баары көрдү. Мекендештерибиз дүйнөнүн деңиздин кайсы бурчунда жүргөн бир боор мекендештерибиздин баардыгы бул Бекзат боюнча кабар алды, көрдү, маалымат алды, көздөрүнөн жаш алып, жүрөктөрү бир элжиреп ушундай кан алып, бир өзгөчө бир дубаларын берип турду да. Анан Аллах Тааланын берген ырыскысы менен бөлүшүп отуруп, мына ошол кечээки биздин бир кайрылуубуздун аркасында буйруса Бекзаттын ушул бул жердеги трансплантация пакет маселеси иншалла чечилип калды буйруса. Ооба. Сизде кандай, эжеке, маанайлар? Бүгүнкү күндө балаңыз дагы мына сонун болуп көз алдыңызда турат операциядан кийин бир ушул эмоцияларды бир бөлүшүп бериңизчи. Маанайлар биринчи келгенге салыштырмалуу аябай жакшы. Себеби бүгүн биз ошол доктордун переводчигибиздин айтымы боюнча 5-6 күндөн кийин гостиницага чыгасыңар деди. Баланын абалы жакшы деди. Кудайга шүгүр ушунчалыгына. Азыр бүгүн балам кадимкидей коридорго чыгып басып келди. Ушу өзү дагы жаткысы келбей атат, баскым келип атат деп доктордон уруксат алып, ушу басып өтө кубанычтамын. Уже жылыш бар. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ал эми жалпы ушул жардам берген мекендештерибиз, сиздин өзүңүз айтмакчы бир Кудайга үнүңүз жеткен экен. Жалпы колдоп турган бир туугандарыбызга эмне деп айта элеңиз, эжеке? Бардыгына айтарым ушул, баарынан Аллах разы болсун. Ушул бизди ушундай кыйынчылык күндөн алып чыгып кеткен ушул эл журтубузга баарына терең ыраазычылык билдирем. Атабыз да ошол жактан туруп алып ыраазычылыгын билдирип атат, рахмат деп. Баарына рахмат, тапкандарына Аллах Таалам береке берсин, үй бүлөлөрүндө тынчтык болсун, дайыма эч качан оорушпасын, ден соолукта болуп, жакшы элдин кызматында жүрө берсин. Алла Таала ошол күндөргө насип ете берсин.
Айтканыңыз береке келсин. берсин. Айтканыңыз келсин. Сонун негизгиси мен Бекзаттын азыркы абалын көрүп алып аябай бир башкача кубанып сүйүнүп турам. Бекзат буйруса Кыргызстандан күтөбүз эми сени. Сонун болуп өз бутуңа туруп басып, кубанып, элди сүйүндүрүп барасың деген чоң үмүтүбүз бар. Жана сен буйруса элдин керегине жараган, элдин намысына жараган, дини исламга кызмат кылган өзгөчө бир кыргыздын уулу болот деп мен эле эмес, жалпы эл күтөт. Буйруса жакшы боло берсең, баардыгы жакшы күндөрдүн баары алдыда, Бекзат. Сарсан болбогун, Бекзат, операция учурларда бир өзүңдү кандай алып жаттың? Негизи мындай билиндиби, билинбедиби? Операция учурунда эч нерсе деле билинген жок. Ошо кан куйганда эле куюп коюп, клетканы куюп коюп кетишкен. Тез эле бүтү, анысы. Билинбей ал күндөр өтүп кеттиби? Азыр ал күндөн караганда мындай кадимкидей жылыш барбы? Бар. Жакшы, Машалла. Бул канча жашар карындашы? Быйыл 11-ге чыкты. 11-ге чыктыбы? Жумагүл деп аты? Жумагүл, сен кыйналбадыңбы агаңа донор болуп атканда? Жок, кыйналбадым. Кадимкидей эле жеңил эле болгондой болдубу? Азыркы учурда абалың кандай? Жакшы. Жакшыбы? Агаңдын жакшы болуп турганын көрүп, мындай башкача бир сезимдер болуп атабы? Кыргызстанды сагындыңарбы? Машалла. Сонун наке каралат жүздөгү өзгөчө кубанычтар, нурлар буйруса. Кыжалат болбо эми, сарсан болбо, буйруса баары жакшы болот. Жакшы болуп аткандыгы ушул жылыш, мынакей керемет сонун жылыш болуп атат. Бир жагынан сенин операцияң да өтүп, сага да жеңилдик болуп, өзүңө келип, анан бир жагынан бул операцияңдын каражат маселеси дагы Кудай кааласа чечилди уже. Мейлі, эч сарсана болбо, мейлі, негизгиси апаң, карындашың сага сарсана болуп, кыжалат болуп, көз жаш алып, сени көп ойлонгондо, сен кайра апаңа мотивация беришиң. Апа, кыжалат болбоңуз. Мен буюрса жакшы болоюн, турам. Буюрса сиздердин үмүтүңүздөрдү сөзсүз актайм деп, мейлиби? Менин атым Медер, өткөндө тааныша албадык, Менин атым Медер болот. Мен ушул Ак ниет аманат деген фонддун жетекчиси болом. Аллах Таала ошол жак сайын астыңа жол салган экен. Мына ушул Индиядагы больницадан келип, көрүшүп, таанышып, анан эл менен бөлүшүп калдык буюрса. Бунун баардыгы Кудайдын буйругу. Ушул күндү көргөзгөн экен. Аллах Тааланын бул сыноосу баардыгы жакшы болот, Жакшы болот, жакшы болуп кетесиң буюрса. Мейли, бап тур, мейли. Кыжалат болбо. Жакшы болуп кетесиң, Жакшы тур, бап. Мейли карындашым, сен дагы жакшы тур, Бап тур, мейли. Дагы келем буюрса, кетердин астына дагы бир келип, кабар алып коюп анан кийин кетем, Жакшы тур, бап. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар. Биз кайрадан Индиянын Борбору Дели шаарындагы больницалардын биринен жалпыңыздарга жылуу салам жолдойбуз. Албетте, урматтуу мекендештер, жогоруда көргөндөгүдөй Бекзаттын абалын азыр өз көзүбүз менен көрүп, жана сиздер менен дагы абалын бөлүшөлү деп келип турабыз, зыярат кылып. Кудайга чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Биздин Кыргызстан эли ушунчалык бир башкача айкөл эл да. Мен таң калам, аябай ыраазы болом. Керемет эл. Дүйнөдө бир башкача эл болсо керек. Анткени өзүндө толук мүмкүнчүлүк шарт болбосо дагы өзгөнү ойлогон, мекендешин ойлогон, бир тууганын ойлогон, кыйналган жердешин ойлогон башкача элбиз. Аллах Таалам ушунубуздан жаздырбасын. Аллах Таалам жалпыбызды, бардыгыбызды, ар бир кыргызстандыктарды алуучу колдордон эмес, берүүчү колдордон кылсын. Ар бир ушундай кыйналып аткан бир туугандардын, ооруп аткан жаш бөбөктөрдүн жана башында үйү жок бир туугандардын муктаждыгына себепкер кылганды насип кылган болсун ар бирибизде. Урматтуу мекендештер, дүйнөдө эмне деген ушундай бир өзгөчө бир апааттар болуп атат, көрүп атасыздар. Бул албетте Аллах Тааланын жалпы жер бетиндеги момундарга, момун мусулмандарга, дегил ар бир инсанга берип аткан бир сыноосу. Бул сыноонун аркасына биз өзүбүздү
түздөшүбүз керек, өзүбүздү дагы да алдыга чыйралтып жылдырышыбыз керек деп элем. Сөзүмдү кыскартайын, урматтуу мекендештер, сиздерге маалым болгондогудай эле ушундан бир 3-4 күн мурда биздин Ак Ниет Аманат YouTube каналы аркылуу биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонду ушул аркамда турган Бекзат инибизди зыярат кылган ушул больницага келген элек. Абалы өтө оор болчу. Ошол күнү трансплантация жасалмак. Бул так диагнозу лейкоз деп коет. Бул канда, чучукта канды айландырып берген клетка болот. Мисалы мурда мен Татынайым, Алихан, Аруке деген жаш балдарды алып келбедим. Ошол сыяктуу эле. Мына ошентип ушул Бекзатка дагы экинчи рет трансплантация жасалды. Бул операция, урматтуу мекендештер, аябай оор. Бул оор бөйрөктөн дагы оор, урматтуу туугандар. Анткени элестетиңиздер, донордон көзгө көрүнбөгөн канды айландырып берген клетканы алып чыгып, аябай мындай узак убакыт анан бейтапка куюу бул өтө бир колунан келгендердин жумушу экен деп койдум. Медицинасы өнүккөн мамлекеттер жасай алат экен деп койдум муну. Албетте, мына ушул трансплантациядан аман-эсен Бекзат чыгып, азыр көрдүңүздөр, Кудайга шүгүр, абалы эң сонун мыкты. Анан ушул учурда мен ушул артымда турган Фордс больницанын гематолог-онкологу бизден досубуз Викас Дуага терең ыраазычылыгын билдирем. Аллах разы болсун. Каражатына, жок акчасына, финансовый маселесине карабастан ушул баланын ден соолугуна маани берди. Мен бул баланын өмүрүн сактап калышым керек деп аракет жасады. Каражат майлы чечилет. Силердин элиңерге мен ишенем, билем. Силердин элиңер мындай учурда таштап койбойт. Сөзсүз бул баланын маселесин чечип бересиздер деп биринчи трансплантацияны жасай берди. Кудайга шүгүр, урматтуу мекендештер, ошол күнү трансплантация болгон күнүн эртеси ал жактан атасы $5000 каражат салган. Мына азыркы учурда биз бүгүн болсо суббота күн, эртең понедельниктен калган трансплантацияга кетчү каражатынын толугу менен пакетин жаба турган болуп турабыз иншалла. Албетте бунун баардыгы сиздердин жардамыңыздардын аркасында. Сиздер кайрылуубузга жооп кылып, ушундай бир керемет жардам бердиңиздер. Негизгиси пакетине, операциясына кетчү каражат толугу менен чечилип калды. Жардам чогулуп калды. Эми биз азыркы учурда ушул эжебиз бул жерде 1 айдан 3 айга чейин бул жерде болот экен баласы менен. Мына ушул бул жердеги тирилигине, жашоосуна, жатаканасына, дар-дармек анча-мынча ушундай нерселерине бир аз дагы каражат топтоп атабыз. Буюрса биз келаткан понедельник күнү, 2 күн, 3 күнү, понедельник, вторник күнү толугу менен Бекзаттын маселесин токтотобуз. Кыскасы маселе толугу менен чечилди буюрса иншалла. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Керемет, сонун. Урматтуу эже, кандайсыз? Абалыңыз кандай? Жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы жүрөсүзбү, жакшы отурасызбы? Кудайга шүгүр, жакшыбыз. Индияда кыйналбай атасызбы? Жок. Кыйналсак деле майла жок, бала үчүн бардык нерсеге чыдайт экенбиз да. Эне деген ошондой экен, бала үчүн бардык нерсеге даяр болот экенбиз. Күнү түнү уктабасак деле, башка болбосок деле, ушу балабыз жакшы болуп кетсе экен деген гана ниетте, дуада болот экенбиз да. Бекзат боюнча азыр көрүп чыктык, абалы эң сонун экен. Мындай Бекзат боюнча бир айтып кетиңизчи. Сиздин ичиңиздеги баягы тилектер, максаттар, орундар, ойлор бир орундалып бараткандайбы бир? Кудайыма миң мертебе шүгүр. Биринчиден ушу Аллахтын немеси керемети менен балам биринчи келген күнкүгө салыштырмалуу азыр абалы өтө жакшы. Врачтар да киришип, абалы жакшы, эч кандай проблемалары жок деп атышат. Кудайым буйруса 5-6 күндүн ичинде гостиницага чыгарабыз деп атышат. Бекзатым өзү дагы багы жаткысы келбей, мен баскым келип атат апа, басайынчы деп өзү дагы аракет кылып атат. Ушул баарыбыздын аракетибизди сезгендей балам дагы өзү дагы аракет кылып, мен жакшы болуп кетем. Кудайым буйруса жакшы болсом, элиме кызмат кылам, диниме кызмат кылам деп үмүт менен жатат балам дагы. Машалла. Ошо күндөргө Кудай жеткирсин эжеке. Сиздин ушундай бир ыйларыңызды, бир ушундай бир жүрөктөн кайрылган Кудайга кайрылууңузду Аллах Таалам кабыл кылган экен. Ар бир көрүүчүбүздү себепкер кылып, сизге буруп дегендей, сизге бир назарын салып дегендей, сиздин балаңызга бир керемет жардамын беришти да. Ар бир эле бейтаптарга мындай жардам боло берген эмес эжеке. Анткени
баягы мусапырчылыкта жүрүп сураныпсыз да эжеке. Анан эң негизгиси калыс ниетиңиз менен суранган экенсиз. Калыс ниетиңиз менен ушул Кудайдан суранып, элибизге жардам сурап кайрылган экенсиз. Мына ниетке баглык экен бардыгы. Ниетке жараша. Сиз биринчи каражат маселеси эмес, ушул баланын маселесин бийик биринчиге койгонуңуз үчүн мына ушул иш алдыга жылып кетти эжеке. Бардыгы ниетке жараша. Мен ойлойм, ар бир көрүп аткан кайрылуулардагы, ар бир муктаждардагы, ар бир эртеңки бизге кайрыла тургандардагы мына ушундай эжебизден үлгү алсаңыздар дер элем. Биринчи туура албетте ар ким эле ушундай бир баланын маселесин ойлоп кайрылышат. Анан эле каражат да. Каражат маселе адамды ар тарапка бир ойду бөлүп турат да. Бул ой деген күлүк ар тарапка бөлүнүп турат эмеспи? Анысың арындай бул эжебиздин калыс ниети менен кайрылган экен. Аллах таалам ушул кайрылуусун мындай кабыл кылып, сиздер жана биздерди себепкер кылды. Шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, баардыгыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Мына буйруса биз 2 күндөн кийин эртең понедельник, вторник күнү биз Кыргызстандан сиздердин жөнөтүп аткан аманатыңыздарды Сбербанк, Элкарт, Мбанк, Элкарт эл сомдору өздөрүнүн каражатына чогулган. Ал эми Сбербанк болсо фонддун атына чогулган. Ушунун баардыгын буйруса бириктирип, уже пакетке жетти. Биз эртеңки понедельник күнү пакеттин маселесин жабабыз. Жана буйруса эжебиздин дагы бул жактагы кетип аткан расходторуна дагы колубуздан келишче жардамыбызды берип, анан мекенге жол алабыз деген өзгөчө үмүтүбүз бар. Негизи бүгүн өзгөчө кубаныч менен келели дегенбиз. Бир аз ушул толук чечилбей тургандыктан өзүбүз эле келип зыярат кылып турабыз. Бирок эртең понедельник күнү буйруса өзгөчө жаңылык менен келип, кыскасы маселени толугу менен жабып кетебиз деген ушундай өзгөчө ниетибиз бар. Шүгүрлөр болсун, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга терең ыраазычылыктар болсун. Эжеке, балаңызга да Кудайым шифасын берсин, жакшы болуп кетсин, кыжалат болбоңуз, сарсан болбоңуз. Мындан кийин ыйлабаңыз эжеке, ыйлабаңыз эми. Күлүп, сонун болуп эле жүргөндү Кудайым насип кылсынчы эжеке. Ушул балдарыңыздын сый-урматын көрүңүз, тойлорун көрүңүз, тойлордо бизди чакырыңыз, барып кызмат кылайлы эжеке. Кудайым буйруса. Сөзсүз чакырабыз. Сиздерге дагы терең ыраазычылык. Алла таалам силерди буйруп бизге себепкер кылып жөнөткөн экен. Ушу Алла таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Мен айттым го башында, ушу биринчи келген жылдан баштап кайрылып келдик. Силерге баягы буйрук эмес экен, ал малда байланыша албадык. Мына өзү Алла таалам Кудайыма үнүн жеткен экен. Силерге Кудайым өзү эле учуратып койду. Өзү эле силерди мага туш кылды. Силерге терең ыраазычылык, анан элиме терең ыраазычылык билдирем. Тапкандарына Алла таалам эселеп кайтарсын, береке берсин. Рахмат ушуларга. Ушу элдин жардамы менен биз Кудайга шүгүр болдук да. Эл бар экен, биз барбыз. Эң туура айттыңыз эжеке, ар бир үйдө жана азыр больницада балаңыздын жанында жатканда ушул жардам берген ар бир көрүп аткан бир туугандарыбыз үчүн, сапарда жүргөндөр үчүн бир өзгөчө дуаңызды берип туруңуз эжеке дайыма. Сөзсүз намаздарыбызда сөзсүз дуа кылып турабыз. Рахмат эжеке, рахмат. Кыжалат болбоңуз, кем болбоңуз сиз дагы. Мына ушундай урматтуу достор, мекендештер, буйруса кайрадан биз 3 күндөн кийин ушул больницадан кайрадан бөлүшөбүз. Бекзаттын акыбалын дагы да сиздер менен бөлүшүп, жана маселени толугу менен чечип, сиздер бизге ишеним артып жардамыңыздарды жөнөттүңүздөр. Буйруса биз сиздердин ишенимиңиздерди толук 100 эмес 150-200% актаган аракеттин үстүндө жүрөбүз. Сөзсүз аракет кылабыз жана актайбыз. Сиздерге терең ыраазычылыктар болсун. Урматтуу мекендештер, буйруса дагы да мындан кийин кызматыбызды жылдыра беребиз, алдыга ынтыла беребиз дегендей. Ушундай кайрылып аткан бир туугандарыбызга колубуздан келишинче колубузду сунабыз. Андыктан сиздер ушул видеолорго лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар, жана ушул видеолорду башкалар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Аллах сүйгөн иш болуп атат достор. Аллах тааланын каалоосу менен өзгөчө жумуштар болуп атат. Болгондо да бөтөн эл, бөтөн жер, түшкө кирбеген Индия жергесинде өзгөчө жумуштар болду. Бүгүн бул жумуштар бүгүн кадимки эле жумуш болушу мүмкүн. Эртең бул кадамдар, бул күндөр эртең тарых достор. Мына ошол тарыхтарга сиздер дагы себепкер болгонду токтотпоңуздар. Көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.